Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Мукай Элебаев, узак жол. Бүгүн баарыбыз үйдө элек, түшкө жакын убакыт болчу. Күндө бир убак ысык уртабасам бүткөн боюм курушуп туруп алат деп элебез күндөгү маалында мулук кара кумганга чай кайнаттырып алып ичип отурган. Күндө ушул убакыт ченде бир маал талкан салып, чай ичип алганда боргулданып, бүткөн боюнан тер кетип, жыргап калар эле. Бурмаке анын маңдайында жалгыз чыны менен чүмчүлөп, чай куюп берип отурат. Калганыбыз союп жаткан малдын кан жинин аңдып турган иттердей анда-санда көзүбүздүн кыйыгын салып коюп, ушул чөйрөдөн кетпей тууруп отурабыз. Элебездин алдында жайнап турган дүр дүнүйө, сүткө көөлөнгөн бир чөйчөк талкан. Баарыбыздын баятан аңдып отурганыбыз ушул. Ал кезде биздин эң ардактуу тамагыбыз талкан эле. Алар качан чай ичкен сайын биз көзүбүздү жалдыратып карап отургандан кийин элебез бир кезде сыйрасы менен алаканыбызга бир кашыктан талкан салып берип коючу. Талкандуу кашык келип колубузга тийгенде анын ичине талкан жабышып, кайра кетип тургандай кашыктын учун бир топко бошотпой колубузду батыра калып жуктап кетебиз. Ошого чоң канаат кылып, бир кашыктан талкан колубузга тийгенден кийин элебездин жанында Бурмаке менен Жумабек гана калып, башкабыз туш-тушка тарап басып кетүүчүбүз. Беккул бир кезде бир жактан энчисин алгандан кийин ирегиде жаргылчакка талкан тартып отурган Жанымжандын жанына тоорулуп барып отуруп калды. Аны көрүп Бейшемби Жанымжанга карап, "Алдагыңдан Беккулга бир ууштап берип койчу", деди төрдө бүкүңдөп насыбай ыйлап отуруп. Гүрүлдөгөн жаргылчак дабышынан укпай калдыбы? Айтор атай ошенттиби? Айтор Жанымжандан жооп болгон жок. "Ууштап бер дейм ой!" Бейшемби жана бир унчукту. Калып өзгөргөн жок. Ошенткенде Бейшембинин ачуусу келе түшүп, "Атаңдын көрү ит, сени жебесем эле", деп керегиде турган камчысын көздөй жутунганда, табагын көтөрүп алып, Жанымжан эшикти карай жөнөдү. Безилдеп кетип баратат. Бейшемби артынан түштү. Ошентип кууп баратып, бир кезде жете түшүп, шилиден ары коюп өттү эле, Жанымжандын колундагы табагы ыргып кетти. Алар ошентип жаткан кезде Беккул болуп бир топ балдар жүгүрүп барып, көк шибердин арасында жайнап калган буудайды тоокчо терип жеп жатышты. Бир күнү Бейшемби бир жактагы жумуштан келип үйгө жаңы гана түшүп отурган. Бар болгону бир аяк жарым ичип, элебездин чакчасын сурап, насыбай тартууга гана үлгүрдү. Ушул заматта Бейшембинин улуу баласы Жумабек: "Байке, бир киши мамыдагы атты чечип жатат", деп үйгө жүгүрүп кирди. "Караңгүн, каты күн!" Элебез элтеңдеп ордунан ыргып турду. Дүрбөп тышка чыксак, орусча кийинген, салбыратып чач койгон 19 куракта бир ак куба жаш бала турат. Орусча окуган бала экен. Ал кезде окуган балдардан баштап элден ат жыгып минүүчү. Караколдон каркараны көздөй кетип баратыптыр. Ийнине асынган булгары сары сумкасы бар. Бала кызыл атты чечип өз атын мамыга байлап жатканда жанына басып барды да Бейшемби: "Жол болсун баатыр", деди шашпай, жай дабыш менен. Бала абалы мындай эле деп жөнүн айтуунун ордуна көргөн жерден "Ал аттын ээрин", деди колу менен кызыл атты нускап чыйралып. Бир аз аярдай калып Бейшемби: "Кечээ эле Каркырадан үй көчүрүп келдим эле. Баатыр, эми өзүң бил", деди. "Мага десең бир эмес 5 барып кел", деди да бала кызыл аттын куюшканын чыгарбай туруп, ээрин шыпырып ыргытып жиберип, өз ээрин токууга камырды. Баланын бул кебетесин көргөндөн кийин Бейшембинин кыжыры келип, "Ушундан келгенди бир жолу көрөйүнбү?" деген кишидей нечен жолу ызырынып барып, балага кол салчудай болуп турганда, элебес менен Бурмаке мунусун сезип калып: "Кой балам, буга теңелип болобу? Өз башыбызга балээ болот", деп акырын басып койду. "Ушул турган Каркарага мынабы өз атың деле ойноп жеткиргидей экен. Анда жумушуң жок", деди бала чорт кесип. "Ыракымы түшүп калар бекен" деген кишиче Бурмаке: "Бир бечара жолчубуз кулунум. Бизди аягын. Жан сактап турган жалгыз ат. Өзүң жаш бала экенсиң. Кудай өмүрүңө береке берип, мындан бетер улуктукка жеткирсин", деп жалынып жалбарып жиберди. Бурмаке жогорку жакшылыгын балага чын ниети менен айткан жок, амалсыздан, жан айласы үчүн айтылган кебеле. Не керек, баятан берки сөздөр окуган балага кенедей таасир эткен жок.
кызыл атты токуп лып этип минип алды да каркараны көздөй кеткен улуу жолго салып, качкын кууп бараткандай үстү-үстүнө камчылап, зымыраган бойдон заматта көздөн кайын болду. Кызыл атты катуу камчыланып кетип баратканы бизге кыйын тийип, аяп артынан карап кала бердик. Ушундай ары бери өткөн бузукулардан жалкып, жолчулар аттарын көбүнчө токойго, коктуларга алып барып, кишен салып коюучу. Бүгүн бизге жаман жерден туш келди. Ат диңгедейлик. Жаңкы жерде 1-2 сом болгондо кызыл атты алып калар элек. Ал кеткенден кийин кызыл аттын күйүтү көпкө басылбай, элебес адатындай кулак мээни жеп, алды караң күн-ай, ушунун тушунда жетип келе койгонун карачы, деп ирээжип бейшембиге капаланып турду. Бул балекеттин келип каларын мен кайдан билдим, дейт ал. Эми кайгырганда не, кайгырбаганда не? Карыптардын кайгысына карай турган заманбы? Ата көйү кызыл аттын бир тери бар экен. Өткөн иш өттү, деп бурмаке аларды жубаткан болот. Булар ушинтип жатканда мен бир кендир көтөрмөн алдым да күндөгү маалды көрүп, отунга кетип калдым. Бара жатып үйдөгүлөрдүн абалын ойлодум. Өзүмдү бир боштондукка чыга түшкөндөй сездим. Берегинде чоңгурман жасоол, ак суунун башы балгынды, ак байтал кең суу салкынды, айтпай кантип коеюн, ашыктыктын тартымды деп аттын сыдыра басыгы менен акырын гана зыңкылдап өтүп баратат. Беккул менен Эшпай Башариндики жактан келе жатып жолумдан чыкты. Жаңы бирдеме таап, олжолуу болгон эмедей жаркылдап кубанып келе жатышат. Жакын келбей жатып эле тетигиндейден мени көрө коюп Беккул: "Биз Башариндикинен токош жедик", деп алда кайдан сүйүнчүлөдү. "Эмне алып бардыңар эле?" "Бүлдүркөн, карагат." "Канча токоч берди?" дедим мен кызыгып. Буга Беккул жооп бергиче болбой озунуп Эшпай: "Мынча берди", деп чилмийген алаканын сайып, оң колу менен аны туура кертип көрсөттү. "Беккулга канча берди?" Калтылдаган элпек колун дагы жаңкыдай кылып өлчөп туруп: "Беккулга мынча, мага мынча берди", деп Беккулдукунан өзүнүкүн чоңураак көрсөттү. Башариндин үйүнүн маңдайында бир чал бар эле. Аны биз Бабай дечүбүз. Мунун 2 уул, 2 кызы бар. 4-өө тең бойго жеткен эмелер. Улуу баласы былтыр солдатка кеткен. Өзү бай эмес, малдан 3-4 жылкысы болуп, орточо гана оокаты бар. Кызылкыяга келгенине 10 жылча болуптур. Бабай өзү 70-терге келип калган. Карылыгы жетсе да анчалык күчтөн кала элек чал. Бапыйган чоң сакалы бар, кочкор тумшук, кызыл көкнеме. Кыргызча жаман, жакшы, акча дегенден артык тил билбейт. Кээде ушунукунан токош жейбиз деп атайы тоого барып, карагат, бүлдүркөн терип барып берчүбүз. Кечке жуук болгондо айттырбай барып, талаада жүргөн уйларын таап алып, үйүнө айдап келип берип, андан да алчубуз. Көңүлү жай болуп турган убактарда капысынан жөн барып калсак да берүүчү. Бирок бул максатка жетиш үчүн туштап туруп, тамактын үстүнөн чыгыш керек. Ошондо да келээр менен бере койбоду деп ызаланып кетип калбай чыдаш керек. Белгилүү мезгилге чейин күтүп туруш керек. Бирок алып барган малыбыздан баары пул боло берчү эмес. Терип берген жер жемишибизди кабыл албай кайтарып салган кездери да бар. Бир каталыгым эсимде. Бир күнү мен тоодон 2 чыныга жакын бүлдүркөн терип келдим. Үйүнө кирчү эмеспиз. Адатыбызча кайрычадай эшикте жалдырап күтүп турсам, мени көрүп кызы чыгып келди. Мен ага бирдеме деп айтуунун ордуна ага көйнөгүмдүн этегин жайып бүлдүркөндү көрсөттүм. Кыз эң мурун колумду, анан этегимди карап турду да бир кезде "Керек жок" деп кайра кирип кетти. Менин багыма башынан сыр билгич кемпири кезикпей, кызы туш келгенине өкүнүп кете бердим. Кетип баратып, көңүлдөрү куш болуп турган учуруна кезикпей калдым го, деп оюма кетти. Ушундан кийин бүлдүркөндү бир жууган калайга салып, үстүн таза жалбырак менен жаап алып баруучу болдум. Ошентсе да Башаринге караганда бизге Бабайдыкы бир аттам жакын көрүнүүчү. Башариндикине мындай жөн салды барганда токоч бермек түгүл, тентек баласы Петке бизди көрсө кыжыры кайнап уруп ызалап кое берүүчү. Ошондон жалкып анда көп баралчу эмеспиз. Бир күнү кечинде үйдө турсак, Байболоттукунан карса курс, жаң-жуң эткен бир дабыштар чыгып калды.
бирөөнө тобу жабылып уруп жаткан сыяктуу. Аңгыча болбой, карма доңузду союп сал деген Ыбыкенин үнүн тааныдык. Кокуй өлтүрдү, өлүгүңдү көрөйүндөр кырабы мында келди деп чаңк эткен дагы бир катындын ачуу дабышы чыкты. Биз дүрбөп тышка чыктык. Эңир кирип, жер караңгылап калган. Жаңкы жаңжуң Байболоттуку жакта болуп жатат. Көптүн ичинде Ыбыке, Карабай старчын болуп, эрке сарынан бир топ жакшылары жүрөт. Ыбыке жигиттерин көкүтүп, тукуруп коюп, болуп жаткан жоруктарга көз сугарып, камчысын ээринин кашына таяп, кесирленип, ат үстүндө гана карап турат. Жерде 4-5 киши тополоң түшүп кармашып жүрөт. Бизге Байболот жалгыз бир жак, калганы бир жактай болуп көрүндү. Анткени ошончо элдин жабылып жүргөнү жалгыз Байболот. Карма доңуздун колун байла, деди бирөө караңгыда түрсүлдөшүп жүрүп. Байболоттун 10 жашар кибиреген кызы бир эсе чыңырып барып, атасына түшө калат да, бир эсе безеленип кайра энесине жүгүрүп келет. Кокуй балдардын жүрөгүн түшүрмөк болду бул тукум куруттар, деп Байболоттун катыны чыңырып жүргөн кызын ала коюп алактап. Ошол кезде Байболот кандайдыр топтун ичинен бир жолу суурулуп чыга түштү да, качырып барып Карабайды камчы менен басып алды. Атаңдын көрү кулей, бул жамандын күчүн кармабайсыңарбы, деди Карабай башкаларына. Байболот эреле карматпай качып баратып, улам артынан жеткенин кайрылып сабап жүрөт. Ошончо да көп коёбу, бир кезде Байболотту жабылып кууп жетип, желенин жанына алып келип басты эле, бир уй үркүп кетип, мурунтугун үзүп алды. Бул окуянын төбү мындай экен. Байболоттун эрден чыгып келген бир кызы бар болчу. Муну бир топ жакшылар менен Ыбыке баш болуп, Байболотко бир ооз айтышпай, каркырада бир казакка барып, кыздын сыртынан куда түшөт. Калың бычышат. Кызды колмо-кол бермек болуп, ал жерден куда мудалары менен биякты көздөй жөнөп калышат. Калыңдан алган 50 кой, 20 чакты караны күн мурунтан айдатып жиберишет. Ошону менен калдайган калың кол бир күнү Байболоттукуна келип жетет. Келсе кыз жок. Ал мындан 1-2 күн мурун бир сүйгөнү менен качып кеткен. Анын качаарын Байболот да, катыны да билген эмес. Тигилер бул жорукту келгенден кийин гана бир билишет. Жаңкылар келип Байболотту басып жыгылгандын жөнү ушул экен. Себеби биринчиден калыңга кеткен малды кайтарып берүү керек. Экинчиден кудага шерменде болушту. Баарынан да малды айтсаңчы. Кудадан айдап келген малдар эмгиче Ыбыкенин айылына барып калган да көрүнөт. Карабай будаланышып жаткан топтун ичинен көптөн кийин күйүгүп чыгып келип, атына минди да кайра бери карап туруп, камчысын секеңдетип, "Шашпа! Солдатка кыл алдында бейшемби көңдү кармап бере албасам элеби?" деди. Ушинткенде бейшемби селт карай салды да, "Карабай, ыгы жок тийишкендин эмне кереги бар?" деди. "Сенде кылмыш көп, баччагар. Тура тур, шашпа. Кудай урбадыбы? Мен бирөөнүн бүлөсүн бийлеп алчумунбу? Кудай урбадыбы? Мен бирөөнүн бүлөсүн бийлей алчумунбу? Унчукпа чочко", деди Карабай качырып барып салып калчудай ызырынып. Бейшемби камданып бирдеме дегени келе жатканда Ыбыке, "Кана жүргүлө. Булардын эсебин өзүбүз табабыз", деп атынын башын кайра тартты да тобу менен дүрбөп жөнөй берди. Булар кетер замат Байболот катыны менен түн катып караколго жүрмөк болду. Катындын өңөргөн бешиги бар. Бул жөндө убара болосуң, барба деп ар ким айтып көрсө, Байболот, "Мейли, кайда калбаган бир жан. Улугу адил болсо, ошол жерде текшерип көрсүн", деп мойнуп көмбөй койгон. Биз жатып алган кезде түрсүлдөтүп жөнөп баратышып, "Жаным жан, үйдө торгояк кун калды. Уйду саап берип тур", деди Байболот. Эртеси биздин үй жара кожурашып, кечээ Байболоттукунда болгон окуя тууралуу кеп уруп отурушту. Башка кишиден Назыр Бучук деген киши отурат. Кечээги Карабайдын айтканын кеп кыла келип бейшемби, "Атасынын көрү. Кетсем да ошолордун бирин жайлап туруп кетермин" деп койду. "Кой балам, аның балалык чыгар. Өлбө жаным, өлбө" деп өзүбүз минтип бараң турганда балени чакырып эмне кыласың, дейт Бурмаке. Ушул убакта бирөө келип бейшембиге бир кагаз берип кетти. Сыртты чапталуу экен. Ичин ачты да окуп мага сунду. Урманбектен келген кат экен. Өмүрүбүздө кат дегенди көргөнүбүз да ушу болсо керек. Баягы бир жылы Турат молдонун үйүндө жүрүп,
билип алган чала сабатым менен тамтаңдап окуй баштадым. Сөздөрдүн башын жыйнап түшүнө албай, көңүлүмдө болдор гана бир нерселер калып барат. Бир жеринде биз Украин, Ашкабад деген жерлерден өтүп кеттик. Кайда барып токторубуз азыр маалым эмес деген сөздөр бар. Аягында бир ыр жазыптыр. Арт жагымды карасам, алыста калды сансыз жан, келгис жерге жол тартып, Герменге кетип баратам. Кара чунак көп жетим, кабарсыз болуп мен кеттим, көтөрбөскө чара жок падышанын милдетин. Бу дүнүйө жалганың, ичимде көп арманым, душмандан кегим ала албай. Айдалып кетип калгамын, өткөрүп нечен күндөрүн, мен алыста жүрөмүн, өлбөй жүрсөм бир күнү, Герменден кайтып келермин. Мындан бир нече күн мурун эл ичине падыша Кыргыздан солдат алмак болуптур деген сөз тараган. Бул сөз адегенде имиш сыяктуу болуп көрүнсө да, бара-бара абдан чындыгына жеткендей ырбап күчөнүп алган. Солдат эмес, солдаттарга оор казууга, кара жумушка алынат экен деп да коюшат. Сөз, кеп. Ошондуктан жайлоодо болсун, жакада болсун, элдин кары жашы дебей эрмеги да ушу болуп, эртелигеч бир дөңгө жыйналып алып, ар кылымдын башын чарпып, аңгемени ушундан козгойт да жатат. Атасынын көрү, солдатка баргыча ушул жерден эле өлүп беребиз, деп күйүлөнөт бир кур бозбалдар. Чындап башка күч келсе, колдо малдеги бар. Кедейлерден сатып ордуна жиберсек да, балдарыбызды бир сапарынан алып каларбыз, дешет дагы бирөөлөр. Ушинтип эле турбас, балким заман оңолуп кетээр. Баярго балдарын сатып алып калсын. Түгү жок биз эмне кылдык? Мейли, кайда болсо бир өлүм. Алам десе, мына, солдатка кеткенде биздин кайсы аялуу баш, айдалуу малыбыз артыбызда калып жатты эле. Кедейге кайда болсо баары бир. Бирок кетсек да, ошо бизди кармап бергендер менен соог алышпаспыз, дейт эми бир дары. Алда кандай заман болор экен? Бул эр азаматтын башына туулган кыйыр күн. Солдат алган менен деле байлардын түрү коробойт экен. Дагы эле салмактын баары баягы көрө жүргөн кедейлерге түшөт экен го. Жаның кыйып, ким эле бара коёр дейсиң? Эл да ойлоно жатар. Ушинтип элдин эси бир жерде турбай уйгу-туйгу түшүп, эки таалай болуп жатты. Солдат алуу тууралуу падышадан эл-элге буйрук тарагандан кийин Кыдыр, Батыркан, Ырыскелди, Соодунбек сыяктуу бугунун кочкор башы жакшылары баш кошуп, кеңешип, бир дары беребиз, бир дары бербейбиз дегенге келишет. Кыдыр беребиз деген жагынын башы. Жакшылардын бул өңдөнүп, бир чечимге келе албай эки жарылып калтылдакка түшүүсүнүн чоң себеби да болду. Анткени солдат бербейли деп ага чыдабай, берели десе, эгер бизди солдатка кармап берчү болсоңор, алды менен силерди жайлап туруп, анан кетебиз деп, колуна түкүрүп, дүркүрөп, бирден көтөрүлгөнү турган калың букарадан айбыгып, артын качырып, жалтактап турган эле. Эми чыны менен карарып алган элдин түрүн сезип, өздөрү да ашуудагы туюкка камалгандай бир жагына чыга албай, айласы кетип турган сыяктуу эле. Ушул себептен болсо керек мындан көп узабай солдат бербейбиз деген үчүн Албан казагынын Абу Бакир, Узак, Жаманке деген жакшыларын каркарадан кармап алып караколго алып кетиптир деген да кеп угулду. Ушундай учурлар болуп жаткан тушта апийим тилими келип калды. Ушул 1-2 жылдан бери Кыргыз жерине Кытай туңгандар келип, элге апийим айдоо жайылган. Мурун апийимди Үрүмчү, Кашкар, Турпан, Кулжадан келген Кытай туңгандар гана айдаса, соңку кездерде кыны калып кыргыздар да айдоочу болгон. Ошону менен кошо Кыргыздан кызыл кулак соодагер чыга баштаган. Бир күнү Солто деген тууганыбыз келип, Беккул экөөбүздү ушул апийим тилимине алып кетмек болду. Солтонуку сары тологойдо. Быйыл чоң таштан жер которулуш болуп, биздин эрке сары бүт ушул жакка оонаган. Сыр тологой бириндеген, бузулган, жаман тамдардан курулган бир көчө кыштак. Биз менен бирге Ырай дегендин баласы Кыдырманы да алып кетмек болду. Ырай оорулуу, чолок киши, балдак менен жүрөт. Кыдырма мунун жалгыз баласы. Өзү 3 баш жан. Малдан жалгыз кыңыр куйрук, жамбашы чабдар аты бар.
Өзүнүн өмүрүндөгү кесиби жакын арадагы базарлардан барып, насыбай алып келип, ошону айыл аралатып, кыдырып сатат да жүрөт. Күн көргөн бар оокаты ушул. Анын уулу Кыдырма менден саал кырдуураак, далылуу, боолук, жайык бет, кызыл тоголок бала. Бала бирөөдөн жалынып жардам сурачудай, дайыма аянычтуу болуп, көзү жалдырап турар эле. Күрөшкөндө, жумушка келгенде өзү теңдүү балдардын камбылы. Тоодон ышкын тергенде, отунга барганда мени койчу эмес. Экөөбүз кээде отунга барганда ал менден мурун ары бери кылып алып жиберип, "Батыраак кыймылда, болбосо карагайдын ичине жалгыз таштап кетем" деп мени коркутмакчы кылып коюучу. Ошону менен үчөөбүз солтого жалданып кеттик да Кызыл Кыядан көз жумдук. Сары Тологой деген жер ушул. Бүгүн күн кандай жакшы тиерби. Ысыкта жоон топ киши береги учугири жок түздө суу бойлоп айдалган апийимди кесип жүрөбүз. Керилген 5-6 теше. Муну Солто, Караколдо бир Абдылда деген чоң соодагер татар менен ортоктошуп айдаган. Абдылда Солтонун көптөн алынышып калган адамы. Апийим тилими кызыган кез, не бир сулуу гүлдөр жерди саймалап, көзгө чагылышып, апийим жыты буркурап турат. Бириги биздин маңдайыбызда калың апийимде жүргөн 3 туңгандын бири Бейжиңден чыкканы 40 жылдан бери жаңы эсине түшүп тургандай, кишинин жүрөгүн куйкалаган бир түрдүү муңдуу, каралуу обун салып узакка созуп, ысык күндө калтыратып барып кое коет. Ошонун жалгыз ооз сөзүн билбесем да, ысыкта мемиретип салган кайгылуу, заардуу жетим обону менин жүрөгүмдү козгоп, анын мазмунун ошончодон жалгыз өзүм түшүнүп тургандай болом. Биздин келгенибизге бир топ болуп калган. Апийим тилишке жаңы келгенге караганда үйрөнүп калдык. Адеп келгенде апийимдин же кардын чыгары тилинип, же мөлчөлөрүнө жеткирбей кыртышын гана чийип кетип жүрдүк. Мындай болгондо апийимден жарылып сүт чыкпай, сызылган гана кара так болуп калат. Эми чөгөрө тилип койсо карды жарылып, экинчиси сүт чыкпай, чыкса да жарытпай өлүп калат. Ошондуктан терең да, тайыз да эмес, өзүнүн мөлчөлөрү менен тилиш керек. Көнүп калган адам кандай ыпылдатып ылдам тилсе да апийимге зыян келтирбейт. Бирок кожоюндарыбыз бизди урушуп тилдеп жүрүп үйрөтүп салган. Тилгенди кырганды билип калганбыз. Кыдырма, Беккол, мен үчөөбүз көбүн эсе боюбуз жетпей апийимдин башын төмөн ийип келип анан кесебиз. Ушинтип жүрүп кайбирин сындырып коюп далай тил укканбыз да. Мында ар кайдан жыйнап келип салган 10 чакты кишиден башка Солтонун бир тууган инилери Айылчы, Көчкүн, Мукамбет дегендер бар. Көчкүндөн улуу, бирок андан бою жапалдаш, былчыйган жалпак мурун, боз бучок бала кишиге сүйлөсө дайым какшык менен келет. Көчкүн болсо куркуйган, узун бойлуу, балчайган сары неме. Иттин анан көзү бир көргөн кишиге укмуш эле. Бирөөгө ачууланганда ышкырып барып, чагып алчу жылаандай болуп, акырайган чоң көзү чанагынан чыгып, эки эсе чоңоюп кетер эле. Бул көбүнчө Беккул экөөбүзгө ушундай болуп көрүнчү. Күн 5-ге таяп калган. Бир кезде Беккулдун башы айландыбы, айтор кесип бараткан солунун башына жетпей туруп, өңү кубарып мындай чыкты да, дөкөйгөн бир шыралжындын түбүндөгү көлөкөгө барып ыкшыйып калды. Аны Көчкүн бир топтон кийин жоктоп, көзүн чоң ачып, акшыйып тура калып, "Беккул гана!" деп барк этти. Бир аздан кийин кайда экенин таап, жанына барып, "Эмне жатасың?" деп ороңдоп биртейди. Беккул жантайып жаткан бойдон ыңгыранып, жүрөгү айнып, кускусу келип турган эмедей кабагын чытып, "Башым тегеренип кетти" деди. "Атаңдын гана көрө. Жүр!" деп Көчкүн бир булкуп алып, биздин жаныбызга дегдеңдетип сүйрөп келди да, "Амалым мунун. Силерди биз мында согумга сойгоно алып келдик беле?" деп бир колунан кармап алып, жибагыкка коюп жиберчүдөй акшыйып, бир топко кекетип, тилдеп турду. Тилеке деген жет ар жактан туруп, "Алда Көчкүн-ай. Аны эмне кыласың эми кыйнап? Жата берсин" деди жоош гана. "Апийим уу болот. Мында тамакты күчөтүп ичпесе, киши суугуна тегеренип, жыгылып калат" деген дагы бирөөнүн калысыны чыкты. Күн аркан бою калганда, "Эми калганын силер кесип келгиле" деп Кыдырма, Беккул, мен үчөөбүздү таштап коюп калганы кете беришти.
Айылчы кетип баратып бизге сөймөйүн көрсөтүп эскертип койду. Жакшы кескиле. Эгер эртең көрчү болсок, таарынбайсыңар. Аны коштоп көчкүн дагы. Жакшы кеспесин чанан. Атаңдын көрүлөрдүн жөн эле көздөрүн олуп алайын, деди. Кетип баратып, кылтык кайрылып бизге карап. Ар күн ушул, күн баткыча биз кесип бүткөдөй өлчөлүү жер калганда болжоп туруп, эми калганын силер кесип келгиле деп бизге табыштап кете беришчү. Кээде биздин үстүбүздөн контроль кылып бирин коюп кетет. Апийимди тилип болуп, күн батаарга жакын үйгө кайттык. Биз келсек, Солтонун үйүнүн жанында бир бечара Дунганды стражник алдын алып, каарланып сөгүп турган экен. Бул стражник Кеңсу, Сары Тологой, Чоң Таш элине түгөл маалим адам. Алдындагы ак боз атын кыргыздар алыстан тааныйт. Эр өлтүрүп, күнөөлүү болгон эмедей башын жерге салып, моңайып отурган Дунганга олунуп стражник: «3 күндөн берки алганыңдын баары кайда? Тап, сволочь!» деди. Көчүгүн эрден көтөрө түшүп обдулуп. Бул асапка кайдан туш болдум эле деп башкадан жардам сурагандай жалдырап, эки жагына бир карап алып Дунган: «Болсо аңтарып таап ал», дегендей кылып, кынжылан түр менен көзүн ыкшыйтып стражникке карады. Дунганды баса калып мууздап жиберсе да эчтеме өнбөсө көрүнүп турат. Стражник оозуна тийгени менен ылгабай сөгүп туруп, бир кезде колундагы кокозону керилип келип жерге бир салды эле, кокозодогу апийим булт этип ыргып кетти. Дунган барып турган бир бечара. Өзү мындан 15 жыл мурун Үрүмчүдөн бир байга жалданып чыккан экен. Кийинки кездерде кожоюну караколго келип, апийим айдап байып, апийимди артынан алып, өзү кайра тартат да муну таштап кетет. Бул андан калгандан кийин ар кайда сандалып жүрүп, акырында Сары Тологойго келип, эптеп жүрүп быйыл чейрекке жакын апийим айдап алган. Ушуга бел байлап жолго каражат кылып, быйыл жериме кайтамбы деп жүрүүчү. Кытай жерине кайткан кишиге мындан бөлөк каражат өзү да жок эле. Ушул Дунгандан бирөө кеп сураса, а дегенде эле хатын, бала 15 жыл көргөн жок деп баштачу. Мына жерде менин боорум ачып кетти. Эгер ушул мүнөттө менин колумдан келсе, канча болсо берип, мына бу түксүйгөн, ырайымсыз, дүйнөкор ач көздөн бечара Дунганды бошотуп алышка өзүмдү даяр эсебинде көрүп турдум. 15 жылдан бери жердин түбүндө багар көрөөрү жок. Жетим калган катын балдарын бир көрөмбү деген үмүт менен быйыл бир алакандай жер айдап, ала жаздай сааргарып, багып келип, андан ары алган 5 кадак немесин алтындай сактап жүргөн байкуштукун акырында келип мына бу ач көз тартып алганы жатса, кантип ичиң түтөт? Же бир элдей болуп байып, дүнүйө көбөйтөм деп жүргөн адам эмес, барып турган бир бечара. Берегинде 5 мат жан болуп, желденип, эки колун артына алып челкейип турган ыбыкеге бечара Дунган жалжал карап коет. Ушу мени бир коргоп бирдеме деп койбос бекен деп ойлойбу? Ыбыке антпейт. Дунгандын аянычтуу, кайгылуу тагдырына ушунчадан бир мен кайгырып тургандай болом. Стражник баркылдап сөгүп, ат менен тепсетип, камчынын алдына ачуудай бирисе качырып барып, бирисе кайра тартып турду да, бул жерден эчтеме өнбөсүнө көз жеткен соң, бир убакта жалгыз Дунганды алдына салып, кейжигиден түртүп, айдап алып, ары карай кетти. Кожоюнубуздун катыны күндөгү убакта Кыдырма, Беккул, мен үчөөбүздү отунга жумшап жиберди. Жолубузда бир боз үйдүн жанынан өтүп баратып, стражник жүрөт. Баягыны каттыңар беле? Деп күңкүлдөп жаткан бирөөнүн дабышын уктум. Токой алыс эмес, күндө барып отун алып жүргөн жер. Кайтканда күчтүү деп Кыдырманы жогору жагыбызга салып, түптүн суусунан кол кармашып кечтик. Биздин келишибизди күтүп тургандай, үйгө кеч кире келип көчүк баса элек жатсак, көчкүн жүргүлө, деди өзүбүздөн мурун ордунан обдула калып. Кайда алып бараарын билелик жатса да, иштин түбүнө көзү жетип тургандай, Кыдырма кайда? Деди чарчаган түр менен кабагын чытып. Көнбөскө чара жок. Көчкүндүн жол башчылыгы менен бир ээсиз таш үйгө бардык. 3 капка жайма тароонун жанында бир келин соку күйшөп отуруптур. Ар кайда чачылып жаткан сокуларды көрсөтүп, "Кана, бир-бирден алгыла", деди көчкүн. Кезек-кезек
күйшөгүлө атаңдын көрүлөр, жаныңар барбы? Деп бизди айдап коет. Чабалыбыз Беккул. Ал сок билекти араң эле көтөрүп таштайт. Ага көчкүндүн ачуусу келип, тамакты кандай ичесиң? Ошондой кыл, деп сөөмөйүн Беккулдун көзүнө тыкады. Эриккен кишинин эрмегиндей кылып, төбөсүнөн окуй алып, жаза буза көзүн чукуп, ызалап жатып, аны бир кезде ыйлатып койду. Ошенткенде Беккул сок билекти ыргытып жиберип, өңүн бузуп, эшикти көздөй өңгүрөп жүрөй берди эле, кайсы атаңа барасың? Деп кекетип, колунан силкеп, кайра кармап келди. Бир күнү түшкө жакын апийимден келип, үйдүн жанында аркка колумду жууп отуруп, Байболотту көрдүм. Алдына мингени өзүнүн эзелке кашка айгыры. Бир жас оол айдап алыптыр. Экөө тең ыбыкенин ак үйүнө келип түштү. Мында бир топтон бери пристав жаткан. Чоң кол да ушул чөйрөдө болчу. Пристав баягыда Карпыктын үйүнүн жанындагы топтун ичинен мен көргөн ачуулуу пристав, кыргыздын жайын жакшылап жаттаган. Байболот атынан түшүп үйгө киргиче мен аңырайып карап калдым да, кирип кеткенден кийин ошондо жүгүрүп кирип бардым. Эшиктен кире берген жерден төргө үстөлдүн үстүндө мурутун чачайтып, сурданып, бир кагазды текейип тиктеп турган приставды көрдүм. Чоң кол бул жолу жок экен. Приставдын алдында жерде улуктун урматына кулду куруп, жүгүрүп отурган кишилердей старчын, 50 башы сыяктуу бир топ отурат. Карабай да бар. Мен кирип барганда бирөө «Жүр ара!» деди эле, чегинип барып эшиктин далдасына туруп калдым. Приставдын оң кол жагында үстөлдө элден өзүнүн бөтөнчүлүгүн көрсөтүп тургандай, чалкалай тартып чиренип, ыбыке отурат. Байболот кирип барганда бул мурутунан күлүп, приставга карай: «Таксыр, баягы тентегиңиз ушул», деди. Улук жалт карап алып, алдындагы кагазга сүйрөңдөтүп, бирдемени жазып коюп анан: «Сен доңуздун баласы, элдемне билдирип жүрөсүң? Айтчы гана», деп оң колу менен үстөлдү таяна түшүп адырая карады. Байболот жаман шапалагын бүктөй кармаган бойдон боюн токтотуп, шашпай гана жайдабыш менен: «Мен жазыктуу болсом айыбымды тартайын. Абалы күнөө кимде, ошону акыйкаттагыла», деди. Пристав бирдеме дегене камданып келе жатканда ыбыке: «Старчындарды сабап, списканы тартып алганыңды эмне дейсиң?» дей бергенде Байболот жулуп алгандай: «Тартып алганым ырас. Буга бизден бөлөк элдин түгү коробойт экен. Солдатка кетсек биз көрөт экенбиз. Эгер силер элдин чын камкору болсоңор, калыстыгыңар кайда? Ошол спискада байлардын, жакшылардын балдарынан кирген бирөө барбы? Анысы аз келгенсип, макул болду деп биздин сыртыбыздан приговор жасап, 17-ни 19 кылып, 40-ты 30 кылып каттап берип отурасыңар. Байлар болсо балдарын сатып алып калат экен. Алардын ордуна түгү жок томаяктар биз кетет экенбиз. Эми кайда силердин калыстыгыңар?» деп суук жүзү менен ыбыкеден көзүн алып приставка карады. Пристав далилдешип чындыкка келүүнүн ордуна түгүн сыртына жыйнап, ачууланып, тактайды муштагылап: «Ит, чочко, көрсөтөмүн сага, көрсөтөмүн сага!» деген сыяктуулар менен далилсиз сөгүп, кур опузалап отурду. «Падышанын адил жардыгына каршы болгон ит, сени азыр мен эмне кылып жиберейин?» деди бир кезде. Байболот жашаган жок. Кайта: «Эми тартынсам да, тартынбасам да баары бир» деген эмедей кайратына келип, чыйралып, приставдын көзүнө тике карап, өзүнүн түсүн эркин бийлеп алып туруп, эми чындап жооп берди. «Падышам адил дейсиң. Жерибизди оторулуп, бизди сураганына мына быйыл 50 жылдан ашкан экен. Ошондон бери биз эмнени көрбөдүк? Илгери кокоңганы сурап турганда да муну көргөн эмеспиз. А деп келе сала жер суубузду тартып алды. Жердин эң соорусун Ырасийден көчүп келген мужуктарга алып берди. Анысына да көндүк. Ордубузду бошотуп, өзүбүз мындай чыга бердик. Эң аягында тоо таштын арасындагы 1,5 жерибизден өйдө тартып алып, өзүбүздү кууп чыгып, капчыгайга камады. Көрө турган күн, иче турган суубуздан ажырадык.
кыштообуздан айдап чыгып ордубузга поселке түштү. Бир теше жерге жетпей жүрсөк, мужуктар түтүнгө 40-50 тешеден жер ээлеп алды. Жерибизди сугарууга суу да тийбеди. Жадаганда ак кардуу мөңгүнүн арасын ыраа көрбөй, казыналык деп алып коюп, туяк каталды. 1,5 малыбызды да кеңири отко салбадык. Отунга барсак, карагай башы кармап алып, өзүбүздү уруп, аркан жибибизди тартып алып, протокол кылып айдап жиберет. Ырамат налогтон көз ачырбай отуруп, бизди түгөл итке минген томаяк кылды. Ырамат чыгым үчүн саап ичип отурган жалгыз уюбуздан өйдө саттык. Барга бардай, жокко жоктой түшпөдү. Жердин баарын басып жаткан көпөстөр менен жалгыз үйлүү жардыктар наликти бирдей тарттык. Улуктардын ары бери жүргөн чыгымы да биздин мойнубузда болду. Анын мөөнөтүндө таппай калсак түрмөгө камады. Ушулар аз келгенсеп, акырында келип бизден солдат алам дейт. Бу кайда эми падышаңдын адилеттиги? Бизге кайсы көрсөтүп койгон сыйына ошентет? Падыша өкмөтүнүн кылганы аз келгенсип, бий, болуш, старчындар бир жактан чыгып, ээн жерде камаган карышкыртобундай кара букараны эки жактан ортого алып соруп отурса, бул биздин күнүбүз эмне болот? Качанга чыдайбыз? Канткенде күн көрөбүз? Бул жерге келгенде приставтын сөзгө жыгылып калган белгиси сезилип калса да, бул иттерге сыралдырбай катуу туруш керек дегендей болуп, ачууланып, түксүйүп, бардык күчүн сыртына жейип турду. Эмесе сенин оюңча падышанын кылган иши терс экен го. Мындагы улуктар сага, деди пристав чычайган мурутун оң колу менен жанып калып. Улуктун адилеттиги ошобу? Орус кыргыз деп бирин бирине кырды бычак жоо кылып коюп, тамашасына карап отурат. Поселконун жоо муштумдары биз бирдеме дей электе келип ооз ачырбай баса калат. Эгип койгон эгинибизди тартып алат, чөбүбүздү чаап алат. Кокус бир малыбыз жерге түшсө, бүтпөгөн доого калабыз. Бир малдын басып кеткен туягына бир кара төлөйбүз, сотко кетебиз. Жолдон мал өтсө кармап алат. Ушуну кылып отурган улуктарыбыздын салыгын биз алардан артык тартпасак, кем тартпайбыз. Акыр аягында уруштагы солдатка керек деп үй ичибиздеги буюмга налик салды. Аркан жибибизди, астыга салынган кийизибизди алды. Жадаса бутубузга кийип отурган байпагыбыздан өйдө чечип бердик. Силер элдин камында жүргөн улук болсоңор, ушуларга эмне адилеттик кылбайсыңар? Муну менен сөз жарыштырып убакыт өткөрүүнүн кереги жок дегендей, пристав көзү тасырая түшүп, бас үнүңдү деп анын сөзүн айтып бүтүрбөй, муштуму менен столду коюп калып ызырынып. Байболотко жай басып барды да кайтып, оң жагында турган погону бар жигитке: "Айдап барып кама, итти!" деп буйрук берип калды. Байболот анын алдына түшүп кетип баратканда оюна жаңы бирдеме түшө калгандай, аны кайра чакырып, токтотуп туруп, пристав: "Сенин бабаңды таанытам мен азыр. Солдатка барбайбыз деп айткыла деп элди азгырып сөз таратканыңды билесиңби?" деди кабагын түйүп. Эл өзү билет, бирок элдин баары көнүп отурган жери жок. Айтканыбыз айткан. Мурун айтылган сөздүн бир оозун кайтып албайбыз. Биз эми чыдагандан, деп барып ачуусу менен сөзүнүн аягын бүтпөй токтоду Байболот. Пристав баардыгы менен: "Айдап кет, итти!" деп бир барк этти да, аны айдап жолго түшкөн соң артынан ачууланып кекетип калды. Ушундан 10 чакты күн өткөндө мага бирөө бир кат окутту. Кат Байболоттон экен. Сөздү бирден эжелеп, көзүмдү үйрөтүп барып анан окубасам, кандай кат болсо да жалган жерден шар кете албаймын. Менин багыма мынау кат көп молдолордукундай табышмак эмес, колу жаман болсо да даана жазылган кат экен. Эң мурун ичимден бир сыйра көбүрөөк окуп чыктым. Кат мындай: "Мен түрмөдө жатам. Арыз арманымды угаар эч ким жок. Кыргызды бу жерде жан ордуна санабайт. Погону жаркылдаган полициялар бизди кеңсалардын ченине жөнөлтпөйт. Улуктарга жибербейт.
Кыргыздын жакшылары болсо бей болуш талашуудан бирөөнү жакыны кылып алып, бирөөнү кырына алып, кырсыгына тийип, пара жеп, кулкунун майлоодон бошобойт. Журтту жан какшатып, кан какшатып, ыйлатып пара жеген киши бизде эң мыкты адам болот деген үмүт эткендер ушулар. Анте албагандар жарамсыз, колунан түк келбейт. Мына мыктылар. Жер суу болсо жылдан жылга колдон кетип отуруп бүтүп барат. Алардын оюна бул кирип да чыкпайт. Ач арыктын абалына кароо, арыз муңуна кулак салуу, жердин камын ойлоо, элдин тагдырына карашуу дегендерди булар ойлоп да койбойт. Алардын бир максаты жаат курап жайлоо талашуу, даражага жетүү, элге чыгым салып, зоболосун тийгизүү. Кедейдин 20 коюн ашырып 100 кылып, байдын 1000 коюн кемитип 200 кылып каттатып, арадан жем түшүрүү, өчүккөнүн жасоолдорго, полицияларга сабатып ыза көрсөтүү, жүрөгүн алуу, алсыздарды ыйлатуу, улуктарга, сотторго жагынуу, парага семирүү, өз кулкундарын тойгузуу, алардын бар ою ушул. Эми кызыл кулактарды, соодагерлерди ал. Кедейлерди бир жагынан жокчулукка учуратып, түгөтүп бараткандар ушулар эмеспи? Жайында бир сом берсе, күзүндө бир кой кылып алат. Бир маасылык тери берсе, бир уй алат. Пара деген кыргыздын сөөгүнө жедеп сиңген. Парасыз иш кылдай иш бүтүрө албайсың. Судьяга бир арыз айтыш үчүн томаяктар жалгыз оюн сатат. Жакында Сатаркул үй бүлөсү менен чубап арыз берем деп караколго кетиптир. Көрүнүп турат, эч кимден кайыр жок. Эгин уруу болуп калган. Карыялар быйылкыдай эгин чыгып көргөн эмес деп жүрүүчү. Бирок чанда бир болбосо, элдин көбү бирдемеге алакты болуп тургандай, апийимден бөлөк жумушка баштагыдай баспайт. Апийим кайда болсо пул. Эл муну жакшы билет. Мындан башка жумушка кирүүнүн ордуна элдин көбү жоого аттанчуудай ат жаратып минип, ээр токумун жабдып, айбалта найза жасатып, күн түн дебей чакылдатып усталарды узантып жаткан сыяктуу. Бая күнүдө бирөөнүн не бар не жок, даяр болуп туруш керек. Замандын түрү жаман деп отурганында да бир мандем бар өңдөнгөн эле. Кыдырма Беккул мен үчөөбүз тышка жатчубуз. Бүгүн күндөгүдөн эртелеп тургула деди бирөө жабуусун сыйрып кетти. Ысыраган ширин уйкудан эрксиз ойгонуп кетип, уйпалактап көзүбүздү ачсак, жер билинер билинбес агарып келе жаткан экен. Биз ашыгып кийинип, бирден кокозону белибизге байлап, камынгыча бирөө жол баштап, жогору карай жөнөп да калды. Апийим кыштактын башында, жолдун боюнда, күндө жанынан өтүп жүрүүчү бир кары үйгө жете бергенде, алдыбызда бара жаткан көчкүн «Басай! Ок, жибиреген атаңдын көрүлөр!» деди бизге бир жеринен эсесин кетирип койгондой. Ичибизден кырмачыбыз Айылчы менен Төлөбай деген жигит. Сүт жакшы чыккан күнү булардан ар бири 2 чыныдан 2,5 када калат. Айылчы арамзан эме, кээде Кыдырма менен менин кокозомду карап коюп, «Алганың ушул элеби?» деп суракала берүүчү. Бул биздин кыра албагандыгыбыздан эмес, кымтып алдыбы деп шек уруп айтканы. Мындайга көмгөндөр апийимди жалбыракка ороп туруп, ычкыр кашатына катып алат. Же кетип баратып, солдун арасынан бир жерде болжоп туруп таштай салат. Бул көбүнчө Кытайлардан калган адис дешчү. Бирок Кыдырма экөөбүз мындай кылбайбыз. Апийимди жалган түшкө чейин кырдык. Түштө үйгө келсек, Солто менен Абир, анын агасы, кечеден берки апийимди жыйнап, 2 жың, 3 жыңдан кылып таңып, тактанын алдына кулатып жаткан экен. Апийим мындай көп болорбу? Бая күнү түнү кыштоодон ороо казып, 3 путтай апийимди дагы көмгөн. Бирок бизге көрсөтпөйт. Апийим көмүшкө келгенде же бир өз ара жашыруун сөз кылышмак болгондо бизге «Силер бара тургулачы» дей салышат. Бир күнү кечинде дагы баягы үчөөбүз тышта отко кар төшкө салып коюп, кемегенин жанында отурат элек. Үчөөбүздүн тең көйнөгүбүз апийимге чылап алгандай сарала болуп, каңырсып турат. Үстүбүзгө жуккан апийим, чимкириген үнөмү жеңине сүртүп жүргөн жаш баланыкындай болуп, какаштанып катып калган. Биздин ылдый жагыбызда бир үйдүн үзүгүн сыйрып алып, 1-2 катын кийиз жамап отурган. Ары жактан ийи кийирген бир катын келип кошулду.
акырын гана күңкүлдөп бирдемени коорап отурушат. Ар жактан келген катын бир убакытта кыштоонун артында тартактап саржан салып жүргөн замчыларды карап алып, алар орус эле. Ушулар келип жер ченегенден бери жарыбадык. Жылдан жылга тегеректин баарын кууруп эле келип жатат. Айтор, бу жерден бизди дагы бир жакка оолатат экен деп жүрүшөт го, деди кийиз жамап жаткандын бири. Апей койчу. Ушуну менен кыштобузан 3 жолу которду. Эми? Анысын ким билсин. Бая күнү бирөө бу жерге дагы мужуктар келип түшмөк болуптур дегенден улам айтам. Алардын сөзүн коюп биз өзүбүзчө кеттик. Кыдырма бир кезде Кызыл Кыя жактагы карагайлуу бийик тоону карап алып, "Бүгүн түндө качпайлыбы?" деди мага. Бул биздин көптөн берки жашырын сырыбыз эле. Бирок качкан менен анда баргандан жыргабай турганымды, андан калса элебестен, мына баягы желмогуз дагы келди дей турганын ойлоп, мен убада бериштен баш тарттым. Кыдырма ач талаада калган жаралуу жандай муңайып, чыгыштагы тоону дагы бир карап алды да бир аз ойлонуп калып, "Силер качпасаңар койгула, мен качам", деди. "Сага эчтеме эмес, биз барсак элебес жакшы көрбөйт", дедим мен. Мында кайсы чекең ысып отурат? Же таманыбызды тындырбаса, же бир уйку бетин көрбөсөк, үстүңдү карачы. Ушинтип жүрүп чирип өлөбүзбү? Деди көйнөгүнүн жеңине катып алган апийимди ушалап коюп. Бир себептен качсамбы деп да ой кылдым. Мындагы менин эч тутканым Жыргалаңда орустун малын багып турган бир кыргыз бар эле. Былтыр ошондо мал багып 3 айдай жүрүп келгем. Мен качып баратканда көп болсо ушуга берер деп ойлондум. Мага бул солтунукунан алда канча жеңил көрүндү. Биз ушинтип отурган убакта айылчы тышка чыгып, бизге жакын жерге келип, саара кылып туруп жатып, "Ата көйү, жамандардын эчкиче бөлүнүп алып отургандарын", деп кекердүү, какшык күлкүсүнө салып жылмайып койду. Менин көзүмө буларга биз күнөөлүү иш кылып жатканыбыздай көрүндү. Убадасына жетиптир. Бир күнү эртең менен туруп жатсам, Кыдырма жок. Жаткан ордунун жылуусу көп кете элек экен. Буга карап мен таңга жөөк туруп кетсе керек деп жордум. Бирок артынан түшкөн куугунчу шордууну куткарбаптыр. Күн шаш кеченде бирөө алдына салып алып, биз апийим кырып жаткан жерге өкүртүп айдап келди. Кыдырманын көз жашы салаа болуп ыйлап жүрөт. Бизге жакындай бергенде айдап келе жаткан кишиси, "Сенин атаң Ырай эмес, мен басылдам", деп камчы менен желкеден ары түртүп жиберди. Алар келе жатканда айылчы мага жаман көзү менен алайып, "Мынабу жамандар кеңешип туруп качырса керек", деди. Артынан, "Силер менин кулумсуңар. Силерге кожоюм мына мен", деп өзүнүн төшүн көрсөттү. Бир айдан кийин элебес келип Беккул үчөөбүздү учкаштырып алып кетти. Апийим тилими бүтүп, эми биздин анча керегибиз деле жок болуп калган. Мен да жарытып жумушка баспай, жана баягыда Кыргыздан солдат алат экен деген кабар аскарлап алып, эми заман кандай болор экен деп элдин санаасы бир жерге токтой калтылдап турган убак эле. Анын үстүнө солдат бербесе падыша уруш чыгарат экен. Айылга солдат чыгарып, элди кырат экен деген өңдүү кептер бир жактан тарап кеткен. Бул убактарда ат жаратып минип, айбалта найза жасатып, элден элге чабарман жибертип, кабар алып, күн мурун күтүнүп жаткан жерлер да болду. Убаданы бир кылып, бар жерди текше кабарландырып туруп, бир күнү кирели деп камырып жаткан элдер бар экен деп да угулуп жатты. Мен эң артына учкашканмын. Эңишке келгенде эсала түшүп, өргө келгенде артына шыпырылып кетип барам. Күн бешимченде жолдо карагайдын арасында бир жалгыз үйгө түштү. Эркеги жок экен. Үйдүн катыны бизди кош көңүлү менен тосуп алып, отко чай койду. Элебес тааныш экен, экөө кубурашып отурат. Ушундан жарты сааттай убакыт өтпөй күтпөгөн жерден алыстан айкырык өкүрүк менен келе жаткан топ кишинин жалаңкычтай ачуу дабышы чыгып калды. Үйдүн катыны менен элебес сөздү кое коюп, өңдөрү бир заматта куулуп, делдее калышты. Жабыла тышка чыктык.
Биздин маңдайыбызда токой аралап кеткен жалгыз аяк жолго салып, тебетейин булгалап, үстү-үстүнө камчыланып, кыйкырык өкүрүк менен кетип бараткан бирөөнү көрдүк. Токойдун бир жак четиндеги бал челектин жаны менен бир топ малды чаңдатып айдап, жана бир топ адам өттү. Элебиз Карагайдын ачыгына чыгып, аңды дөңдү карабай чапкылап кетип бараткан элге карай «Ой эмне?» деп табышынын баарын чунчукту. Ашыгып бараткан элдин эч кимиси жооп берген жок. Берегинде бир алдындагы койго шашып баратып, артынан кууп келе жаткан койчуга караган карышкырдай алактап кетип бараткан бирөөнү көрүп, элебез дагы жаңкыдай кыйкырып иштин жөнүн сурады эле. Ал «Падыша менен кыргыз урушуп калды» деди да буйда албай чаап кете берди. Бар укканыбыз ушул. Ушинтип мындан бир нече мүнөт мурун жайбыракат жаткан дүйнө заматта бүлүнүп, чак челекей түштү да калды. Биз үйдүн чайына күтпөй аттанып кеттик. Күн батаарга жакын Кызылкыяга жакындаган кезде туруп ыштысын энтиктирип, бейшемби алдыбыздан чыкты. Ошондон бизди баштап алып, калың токойго салып, кайра төмөн карай алып кирип кетти. Бир убакта түн кирип калган. Баягыда биз отун алуучу калың токойду аралап, көңүрт тартып, үн сөз жок кетип барабыз. Алдан бир аз убакыттан кийин калың токойдун ичинде бир жерден билектей от жарк этип, кайтып өчүп калды. Биз ошону карай тарттык. Барсак, баары биздин үй бүлө. Башариндин чоң кызыл бээси менен карагер кунаны жүрөт. Айран каласың. Элебиз менен сүйлөшүп жатып бир кезде бейшембе Кызылкыяда жолчулардан жан калган жок. Башарин бүтүн мал мүлкүн таштап качып кетиптир, деди акырын гана, бирөөдөн жашырып кеп уруп отургандай. Мага көптөн бери сагынып келе жатып, Кызылкыяны көрбөй калганым арман болду. Бабайдын үйүнүн артындагы тектир эсиме түштү. Бул тектир мени далай жубаткан. Ушунун кылда чокусуна жалгыз чыгып алып, эки жагыма карап, менден алда канча төмөн турган Башариндин үйүн көрүп, жер жүзүнөн тандап келип ушул жерге чыккандай, көйкөлгөн, сулуу чөптөрдү теңселтип, жибектей жылып турган таза желге көкүрөгүмдү тосуп турганымда бир көңүлүм сергип, өзүм сансыз жылдан бери туткундуктан азат боло түшкөндөй болчу элем. Чарчаган денеме жаңыдан бир кубат кире түшкөндөй сезер элем. Тектирдин тескейинде бир жыбыттан жылып аккан булак бар. Ушул булактын түбүндө отуруп алып талай жолу ойлонгонмун. Кээде үйдөгүлөр урушуп жаныма кайгы батканда өзүм атайы жалгыздап ушул жака кетип калар элем. Ушул тектирден караганда тетиги Каркарага кетчү жакты алыстан бүлбүлдөп турган түптүн көпүрөсү, анын күнгө чагылышып, быжырап турган сайма жагаштары, көпүрөнүн үстү менен кербендер чубап, узун тартып, акырын гана каалгып жылып өтүп бараткан өгүз арабалар, андан ылдый чоң булактын оозундагы Василийдин жаркыраган үйү, мен уйгайтарган жерлер, Башариндин ак сайдагы бал челеги, бабайдын чөп чабышы, мен чөмөлө тарткан ой, серкенин кашаасы, кыдырма болуп ышкын терчүү чоң күнгөй баары да саналып көрүнүп туруучу. Бир-эки күндөн кийин Сары Тологойго көчүп барып элге кошулдук. Элдин баары тоо таянып конгон. Бир күнү Каркарадан Караколду карай өтүп бараткан 15 казак орус ушунда тие кетип, маңдайда атыш болду. Буга мергенчилерин алдыга салып, эркек аттоонун баары кеткен. Күн бешим болучу. Атылган мылтык үндөрү сайдагы айылга жазбай угулуп турат. Ушунун кечинде жапа баласы менен ок кошту деген кабар угулду. Бул жолу Кыргызда булкунган катуу күч, калың букара кедей, батыраак, орто чарбалар болуп, көтөрүлүштүн тизгинин баштаганда ушулар эле. Би, болуш, манаптар өңдөнгөн Кыргыздын эл билермандары болсо, ушул окуя башталгандан тартып, бир бет алып кете албай, эки ортодо жалтактап калып, аягында калың букаранын күчүнө көзү жеткен соң, көпчүлүккө эрксиз баш ийип, элдин кур шарданында гана жүрүп калган эле. Ошондуктан булардын көпчүлүккө кошулуп, согушка кириши чын дили менен кириш эмес, анчейин гана калың элге кадырымды сактап калайын деген ой менен жүзүн саткандык болуп көрүндү. Элде тынчтык жок. Күндө бир жерге которулуп конобуз. Түн болсо эркек аттоонун баары айбалта найзаларын кармап, бир жакты көздөй тартып беришет. Бир күнү бейшембе жоодон мал алып жаткандар көп болду. Мен эчтемеге тийгеним жок деп келди. Аныкын туура көрүп Бурмаке.
Албаганың жакшы балекетиңди алайын. Бирөөнүкүнө кара санап кереги жок. Замандын түрү ментип турганда кишиники эмес, өзүбүздүкү буйраарын Кудай билет, дейт. Болуп жаткан окуялар тууралуу элде кулак элүү. Бай соорунду алып коюптур дейт. Саяк көтөрүлүп, бери карай көчүп калыптыр. Арык тукуму 500дөй колгурап, караколго кириптир. Сарбагыш эли колгурап, урушабыз, качпасын деп элди токтотуп жатат дейт. Саруу, желден, кызыл сууга кирип бир топ кыргыз кыргын болуптур. Замандын шыйкы жамаан, элдин кача турган түрү бар. Кыргыз жеңилип калыптыр. Ушундай алып качты сөздөр саат сайын, мүнөт сайын жаңылап угулуп жаткандай болот. Эл кимисине ишенерин билбейт. Ушунун артынан дагы бир күнү Пишпек менен Караколдун ортосундагы зымгарагайларды жыгып, көпүрөлөргө өрт коюптур деген кабар угулду. Арадан бир кыйла замандар өттү. Элдин түрү баштагыдай эмес. Үй буюмдарын жеңилдетип, алганын алып, таштаганын таштап, камынып калган. Кээ бирөө дүнүйөсүн талаага таштап кетүүдөн кыйбай, салыкка салып жатып, эми бул дүнүйө кимге буйраар дейсиң, деп коет. Залим падышанын кылганы. Ушинтип эл ары бери толкуп туруп, күндөрдүн биринде четинен бузулуп жарылып, көчүп да калды. Көчкөндө бүтүн эл түбүнөн көтөрүлө катуу толкугандай, жер бети шыкай толуп, камалышып, айдаган малды каптап, эгин тегин дебей тепсеп, Кытайды карай бет алып, агып алып бир жөнөп берди дейсиң, Кудай тирүү пендесине бербесин. Кээ бирөө жолду катар кетип баратып, ар кай жердеги бирин-серин байлардын зайымкелерине, бал челектерине, үйлөрүнө, эгин чөптөрүнө чаап барып от коюп, жалын асманга зуулап, чатырап күйүп, жердин бетин жоо тийгендей кылып сыйпады да кетти. Ушулардын катары менен Башарин, Василий, Метрейдин үй жайларынан, бал челектеринен, үйүп койгон сары кыр чөптөрүнөн ыпын эме калбай күйүп, малдары жоонун алдына түшүп, Кызыл кыянын бети бүгүн жылас болду. Эл кумурскадай аралашып, чуркурап, ата баладан адашып, ар бир уруу жүрөт өзүнчө белги кылып, желегин асманга көтөрүп алды. Орулбаган эгиндер, чөптөр, ак сарай үйлөр күйүп, түтөп артта кала берди. Мен Жолбун деген байдын торутайын жайдак минип коюн айдашып алгам. Башариндин кызыл бээсине сылай жүк-жүктөп, анын үстүнө бек кул менен Эшбайды мингизип алдык. Бурмакида бир бээге мерип, эки баланы учкаштырып алган. Айтор ушундай болуп жүк-жүктөгөн унааларга 2-ден 3-төн болуп учкашып, чиркешип, элден калбай эптеп биз да жүрүп келебиз. 2 күн дегенде Каркаранын башына келип түштүк. Бул жердеги албан казагы алда качан жан күлүптүр. Шашканынан ар кайсы журттагы чечилбеген үйлөр, казан аяктар жатат. Ээсинен адашып калган иттер жүрөт. Деги дүнүйөгө кайрылган жан жок. Эл өзөндөй агып, чыгышты карай кете берди. Эми жолдогу бар жокту терип керек эмне? Көчүп жүрүп отуруп Каркара, Туз, Капкак, Текес, Наркол деген жерлерди басып, Кытай чегерасына да келип жеттик. Ушул кезде арттан сүрө түшкөн аскерлер да жакындап калган. Мындан 1-2 күн мурун Кыргыздын бешиктеги баласынан өйдө дымын чыгарбай кырсын деп Түркестан губернатору 500 солдат жибериптир деген каңшаар угулган. Көкүрөк элинен кийин төмөндөн көтөрүлгөн саяктар жүрүп отуруп, корумду чоң ташка келгенде артынан аскерлер кууп жетип, капчыгайга камап алып, элди кекилик уулагандай кылыптыр. Ата-энесинин көзүнчө кыздарын зордуктаптыр. Бул кабар да жеткен. Балким ошолорбу, ким билсин. Ушундай бирде менен шек шыбаасын билгендей, бүгүн элдин түрү да башкача болуп, көчтү таң заары менен жүктөгөн. Шашке кез болчу. Күн сурданып, тумандап, чыкыроон тартып турган. Мелтиреген талааны каптаган көч Кытайдын жерине өтө албай, ары бери толкуп, ийрилип турат. Так ушул убакта арт жактан удаасы менен 2 жолу күрсүлдөп замбирик атылды. Кай жерден атып жатканы маалым эмес. Баятан араң турган эл муну көргөн соң илгери карай тыр коюп жөнөй берди эле. Чегарада турган Кытай черүүлөрү, аскерлери алдынан тарсылдатып аткылап, дүркүрөгөн калың элди кайра жапырып таштады. Койлор мылтык үнүнөн чочуп, дыркырап кайра качты. Эл кызарган өрттөй 2 жоонун ортосунда калды. Калың көч уюлгуй түшүп, бир аз кидирип туруп булкунду эле,
чээрүүлөр дагы жаңкыдан жооп аларды. Тарсылдаган мылтык сүрүнө чыдай албай толкуган көч кайра чапырылды. Ошентип бирде илгери карай каптап, бирде кайра тартып, уюлгуп, калың элдин тагдыры бир уч болуп, акыр заман айланып турду. Акибай, мына мындан кыргын табат экенбиз, дейт берегинде сур кетип турган бирөө. Кетип калды, дешет. Замбирек күрсүлдөп жана бир жол атылды. Жаңкыдан жакын эл чуркурай түштү. Ошол кезде баятан бирөөнүн чегине батпай толкуп, тирешип турган калың журт эми өлсөк сенден өлөлү, сен өлтүр деп башын өлүмгө байлап, бардык күчүн жыйып, бир таштагандай чээрүүлөрдүн тарсылдатып, ок жаадырганына карабай калың көч дүркүрөп каптап алып жүрүп берди. Ошол замат эйин жерде коюго тийген ач бөрөдөй эми калмактар да чын оюнду баштады. Туш-туштан тарсылдатып аткылап, элдин үрөйүн алып, үйүрдүү малды үйүрү менен, жүктүү малды жүгү менен чегинен тизип алып жөнөдү. Бара-бара тандап малга дүнүйөгө тойгондон кийин көч таралап, сулуу кыздарды, келиндерди коштой качып кетип жатты. Муну көргөндөн кийин кыздарын жаман кийинтип, түрүн бузуп алгандар да болду. Эл кара талашып, алактап кетип баратып, бир кезде музарттын күркүрөгөн тайгак суусуна көч мөчү менен, бешиктүү катын бешиги менен камалышып чуркурап барып, чогуу бойдон бир күрүлдөп кирди дейсиң. Эми мындагы кыргынды сураба. Чуркураган сансыз үндөр адамдык экенин, айбандык экенин айырып болбойт. Бир жерде жүктүү мал агып бараткан, бир жерде элечеги чубалып, бешиктүү катын агып келе жаткан, бир жерде өлүп, суунун четине тырайып чыгып калган, бир жерде көмөлөнүп сууга кетип бараткан баласына чыркырай түшө калып, бир жерде селейген өлүгүнүн жанында боздоп турган. Эми кайсы бирин айталы? Кимди ким билсин заман, өмүрдү түгөткүс бир жомок болуп жатты. Мына мында адамдык ажарынан кетип турган бир катын безеленип жүгүрүп келип, "Кагылайын журт, жалгыз калып барам" деп жоонтуп көчкө жетип барды эле. Эч ким кулак салбаган соң сууга кирип бараткан бир жүгү бар өгүзгө барып жармаша кетти. Мен жолбондун коюн айдашып кийин калганмын. Өзүбүздүн көч кайда кеткенин билбеймин. Эл түгөл музартты кечип, ары өзүнө чыкканда түн кирди. Эртеден кечке чээрүүлөр, калмактар али тынчытпай, элдин заманасын кууруп, таң аткыча тынчытпай жылкы тээп, жогору айдап барып, бир караңгы сайларга жыйнап жатты. Коктулар малга шыкай толуп, тетиге күңүрттөгөн караңгы терең сайларда үйүрүн издеп, чуркураган жылкылардын үнү түштөгүдөй создугуп, угулуп турду. Кызасыз кыямат жок деген ушул. Илгери кыргызда калмакта ушундай кылып бир чаап алганда, мунун эсеси 40 жылда кайтарылат деп калган экен. Ошого быйыл 40 жыл деп бир кур карыялар кетип баратып, өзүнчө кобурап коет. Дүнүйөгө көз тойбогон ач көз байлар эдемеде кедейге бир тайдын күчүн берчү меселе, эми кантип жаны калып жатат экен деп коюшат дагы бир катындар. Эл музарттан өтүп, жүрүп отуруп бир мейкин талаага келип токтоду. Бул убакта түн жарымы болуп калган. Аттын үстүндө башы шылкылдап бараткандар да мындан көп. Вакка жаңыдан учуп келип, жайланып жаткан таранчыдай, жандын баары кожурап, жүгүн түшүрүп, уук керегелерин бузуп жагып, дароо казан асып жиберишти. Эл 2-3 күндөн бери казан асканы ушулдур. Көчтүн баш аягына көз жетип болбойт. Ошентип эл бир аз тынчып баратты эле, бир кезде күтпөгөн жерден бир топ мылтык атылып калды. Баягыдан бетер эл дагы чакчелкей түштү. Караңгыда эчтеме көрүнбөйт. Жандын үрөйүн алып тарсылдатып кирип келе жаткан чирүүлөр экенин, же кууп келе жаткан аскер жетип калганын билип болбойт. Айтор эмнеси болсо да жандын баары чочуп, бүлүнүп, жаңы түшүрүп отурган жүктөрүн ашыгып кайра жүктөй баштады. Шашкан бойдон, коломтодо жалбырттаган оттор жанган бойдон, асылуу казандар асылган бойдон жайнап кала берди. Бирине кайрылган жан жок. Тарса турс жаңкыдан күчөп кирип келди. Калың жоонун кучагына түшүп, кырылып бараткандай чуркураган эсепсиз үндөр эмне экенин адам түшүнбөй калды. Көп болду. Кыш түшүп калган. Эл катуу кысылды. Малдын баары качып келе жатып жолдо бүт
өттү. Падыша солдаттарынан кийин Кытай калмактын куралдуу черүүлөрү чегерадан кезигип, эң акыркы малдарын ажыратып калды. Ак карлуу бийик ашууларда, күнсүз капчыгайларда калды. Кыямат кайым 4 жактан кысып, ач арыктар чындап кысыла баштады. Бир табактанга катын балдарын сатты. Ачарчылык залдарынан элди-келте оорусу каптап, тунжурап четинен кырыла баштады. Ата баладан, бала энеден ажырады. Баягы баш аягына көз жетпеген сансыз көчтүн эми дайыны да жок. Кытай жерине келгенде чилдей тарады. Алды үрүмчү, жылдыз, күчөргө чейин кетип, арты чолок терек, көк терек, кулжа, текестерде калды. Ошентип кыш күрөө кирип келгендиктен ар ким өз башын арачалап, куу жанды куткарар бир тешик издеп, алда качан сызган. Мына берегинде көптөн адашкан жетим козудай сербейип, өмүрдө укпаган көк теректи көздөй бет түзөп, көк жылгаяк муз басып, мына бу сур булут минип турган бийикте жалгыз көч менен сандалып, биз да кетип барабыз. Бурма кеби чөңдөп, күчү жок бутун араң шилтеп, тайгактан тая кетип баратып, кыямат кайым эми орногондой кезек-кезек бирдемелерди кобурап коет. Кудай-ай, ак кар көк музда чийедей жаш балдар менен эми кандай көргө алып барып тыгаар экенсиң. Кыш күрөө бул. Эзели кар өксүбөгөн бийик ашуу чаңыттап, аягы зыркырап күчөп алды. Калың бубак турган талдын баштары сынып кетчүдөй болуп ийилип турат. Бул чөйрөдө бизден башка мыдыр эткен жан жок. Батыш жакта гана бир тоонун арасынан үй өңдөнгөн 1-2 кара көрүнөт. Алыс. Мындан башка дүйнөдө тырс эткен неме көз килинбейт. Элебес кызыл бээни жетелеп баратып, чыгыш жакты чышкырайып бир карап алды да, "Бороон болбого эле", деди. "Кудай айланайын, жамандыгыңа ала көрбө", дейт Бурмаке. Агыяздан чыккандан кийин 3 күндө көк терекке жеттик. 2 тоонун арасында сайдын боюндагы 7-8 түтүн Кытайдын айылына кечкурун суукта келип, жүк түшүрүп жатсак, айылдын катын балдары бизге таңыркагандай жабалактап чыгып карап турушту. Дөөлөтпак деген Кытайдын жанына түшүп, көлдөн ала чыккан бир аз ууктарды жерге сайып жиберип, алачык жасап алдык. Кудай кылса кубарыңдын акысы барбы дегендей, каптаган 13 бирөөнүн токумдай алачка сыйбасына ылаажы барбы? Башка түшсө ким көтөрбөйт? Ушул алачыктан ирегесине чейин шыккай камалып, айбандан айырмасы жок, болумсуз өмүр өткөрүп, биз да кыштан чыктык го. Көп өтпөй бу жердиктер менен үйүр алышып кеттик. Мурун кызай десе, кандай эл болду экен деп таңыркаар элек. Эми көрсөк, адаты, тили, турмуш салты казактан айырмасы жок. Бу жерликтер бирин экин субай салтаңынан башка малынын көбүн Боздандыр деген жерге кыштатып, колунда калган малдарына тоодон чокулап чөп чаап алышат экен. Тоолору бийик, ошондуктан кышында чөптү сырганактап ташыйт экен. Сырганактагандын адиси мындай болот. Ары жаткан чөптү кол тырмоочтоп көтөрүп келет да, чыңк ылдыйга келгенде чанага отургузуп, муз тепкен балдардай бийиктин башынан чөмөбү менен өзүн кое берет. Ошондон зуулда отуруп сайга барып бир түшөт. Сайдан көтөрүп алып дагы жогору чыгат. Сырганактап деп ушуну айтат экен. Ушул зуулурдун чөп ташып жүрүп, мен да далай сырганак көрдүм. Бир күнү Дөөлөтбектин баласы Нуржан экөөбүз келдик. Мындан мурун сырганак көрө элекмин. Үймөк карагайдын арасында экен. Чактап таң десем болбой жатып, мага чоң көтөртүп коюп, бийиктин башына араң жеттим. Сыргалай турган жерге келгенде Нуржан мени алдыга салмак болду. Буга мен салгандан күн албай, "Мунуңду билбеймин, абалы өзүң жүр", дедим. Ал чөбүн жерге коюп, менин жаныма басып келди. Тааныбай жаткан кишидей эңкейип, бетиме карап туруп, "Ой, өлсөң кунуңду берейин, жүр, түш алдыга", деди. Бул сүйлөгөн сайын карагайдын арасы тилин туурагандай чаңкылдап, тез унчугуп турду. Бул алдыга түшкөндөн эмне тартынат деп ойлоп, мен кол тырмоочумду мыктап, жиптин учун бышыктап кармап алдым да, чөп мөбүм менен бийиктен өзүмдү кое бердим. Зыркырап кетип баратып, бир кезде көчүгүмдөн сыз өтүп кеткен соң,
Сунуп жиберген бутумду бүгүп алайын десем, учу кайрылып калып, күбүлөнгөн бойдон барып оңкомон түштүм. Андан оңоло бергенче болбой, артымдан зуулдап келе жаткан Нуржан мени коюп өтүп, 2-3 ала салып кеттим. Бир күнү бейшемби мага бир кат алып келип окутту. Ошол күнү бир жака барып келген. Катты мен окуй электен мурун анын маанисин ал элебизге түшүндүрүп, арыз, эртең ушуну кулжага берип жиберебиз, деди. Кат 3 барак кагазга жазылып, бир бетине жалаң кол коюлган. Бери болгондо 200 адамдын колу бар. Печет басылыптыр. Аягына коюлган колдорун киши тааный турган эмес. Каттын өзүндө кыйналып жатып, араң аягына чыктым. Кээ бир ариптерин ажырата албай, бир сөзгө көпкө токтой берип, сөздүн маанисин кемитип алып, ошол жерин кайра окучу, дегизип отурдум. Кат мындай жазылган: Орусиянын Кулжадагы консулунун атына Пыржывал үйөзүнүн кыргыздарынан суранычы. Биз Пыржывал үйөзүнө караган Куртка мерген, Күнгөй, Ак суу, Төп, Күрмөнтү, Кең суу, Түргөн, Бир Назар, Сөгөттү болуп баары 8 болуш элинин кыргыздары 4595 төтүн эл Кытай жерине келдик. Келгендердин көбү кара букара кедейлер, жетим жесирлер. Суранаарыбыз төмөнкүдөй. Падыша өкмөтү биздин жерибизди, суубузду тартып алып, өзүбүздү тоого ташка кууп чыкты. Бирок ошол карагайлуу тоолор да бизге тийбей, кийин казыналык болду. Отурган үйдүн орду, малды, жайыты акылуу болду. Ошентип талаа мужуктарга, тоо казынага өтүп, биз күн көрүштөн калдык. Жадаганда от жагуу да кыйын болду. Бир түп карагайдын баасы 10 эсе кымбаттап, 3 сомдон 15 сомго жетти. Белетте бир жылда 2 жолу ал деп күчтөдү. Кедейлер муну кылууга колунан келе албады. Эгер бир түп карагай кыйсак, карагай башы 10 түп карагайга протокол жасалды. Ар бир болуш жылына бир нече миң сом штраф төлөп отурду. Ошондо да колунда барлар төлөп, эчтемеси жок кедейлер түрмөгө камалды. Урушка жардам бер деп буйрук этти. Биз буга 5 жолу жардам бердик. Үй ичибиздеги кийим-кечек, жип шуубуздан өдө бердик. Тиги отурган үйүбүз далда. Жылына бере турган 2 налогдон башка түтүн башына дагы 5 сомдон салык салып отурду. Губернатордун буйругу боюнча бизге апийим айдатып, бир кадак апийимге 12 сомдон такси койду. Эгер муну башка жакка сатсак, 4 айдан түрмө кесип, же болбосо 500 сомдой штраф салды. Мындан биз зыяндан башканы көргөнүбүз жок. Эң аягында келип, өзүнүн убадасын унутуп, 19-дан 31 жашка чейин урушка барып, ургазууга киши бересиң деп буйрук чыгарды. Эл муну көргөндөн кийин солдатка алат экен деп түшүндү. Бу да биздин мойнубузга түштү. Кыргыздын эл билермандары өзлөрүнүн балдарын, тукум журттарын спискеге кийриген жок. Байлар болсо сатып алып калды. Биздин 17 жаштагыбызды 19 кылып, 40-тагына 30 кылып каттап берди. Биз буга нааразычылыгыбызды билдирсек, четинен түрмөгө камады. Анда жаткандарды атып аса баштады. Түрмөдөн жаралуу болуп качып келгендер кабарды жаман деп угузду. Ал атып өлтүрүп жатат деди. Мына ушундай катуу кабарларды уккандан кийин бизден тукум койбойт экен деп чочуп, Кытай жерине карай тартып бердик. Жолдо катар кезиккен поселкөлөр бизди тосуп туруп, мылтыктын алдын алды. Арттан аскер түшүп, бизди койдой кырды. Мал жаныбыздын көбү текестин оюнда музарттын суусунда калды. Кытайдын черүүлөрү бизди чек арадан камап, эң акыркы калган мал мүлкүбүздү тартып алды. Азыр бизден үй жайыбыз, тамак ашыбыз жок, бир татым тузубуз жок. Кыш күрөө болсо кирип келди. Ачарыкпыз. Абалыбыз кыйынга түштү. Ошондуктан биздин көз жашыбызды көлдөтүп сураган арыз арманыбызды ыракым этип, биздин башчыбызга жиберүүңүздү сурайбыз. Бечара караптарга көрсөтө турган жардамыңыздар болбос бекен. Колубузду коюп, печет бастык. Каттын сөзү ушул. Мунун натыйжасын бир айдан кийин уктук. Консулдан ыракым болбоптур. Бул жердеги кызайлардан мен барбаган үй жок. Бизде тамак тартыш. Ошондуктан түн кирди болду, салып жүрө берем. Бул жөнүндө менин бир адисим бар эле. Ал болсо үйлөргө кирбей туруп, абалы сырттан шыкаалап, ичин байкап алуу.
Мындай кылганда менин келечегим белгилүү болот. Анткени кайсыдан соң кайсы үйдүкү бышаарын жаңылбай белгилеп алып, баарынан кур кол калбай биринен сала биринин үстүнөн чыгып олтуруш керек. Бирок кээде жаздым болжоп коюп, өзүм зыян тарткан жерлерим да бар. Булардын бир жаман жери отко 1-2 чачала салып коюп, ошону менен жарым түнгө чейин болсо да бүлкөлөтүп отура беришет. Жумушун кылып, чөбүн ташырып берген үйлөрүмдөн күтүп отуруп тамак ичип кетишти өзүм парыз көрчүмүн. Жаңкыдай амал курам деп жүрүп, капилеттен бир күнү карматып салганым да бар. Күндөгү кесибим боюнча бир күнү Бызаубак дегендин үйүнөн шкаалап жатсам, ара жактан бирөө караңдап басып келип: "Нагып жүрсүң ай?" деди. Мен шашып калып: "Эчтеме?" дедим да мындан бөлөк сөз таппай, тилим күрмөлүп жылып жүрө бердим. Даулетбактын Нуржандын кичүү баласы тентек эле. Кээде дөңгө чыгып алып, бизден жаман ала чыкты эрмектеп, чамгарактап ташыргыччу. Бир күнү мен тоодон отун көтөрүп келсем, бурмаке: "Мышыкка оюн, чычканга өлүм деп мындагы журтту да жараткандыр. Бизди шылдыңдаганды Кудай шылдыңдап калсын" деп күңкүлдөп сүйлөнүп отуруптур. Жаңкы баланын чамгарактан ыргыткан ташы төшөктө жаткан Ашымкандын бетине келип тийген экен. Ал бир топтон бери оору болчу. Кыңылдап ыйлап жатат. Баятан бери бир суу талды быкшытып, туш-туштан жабылып үйлөп күйгүзө албай отурабыз. Көк түтүн колко уздатып, коюн конштуруп, түндүктөн чыкпай быкшып кайра каптайт. Элебес оозун желге толтуруп алып, гүрүлдөтүп үйлөп койду да кайтып күйбөгөнүнө ызыланып: "Толгон отундан тагып келгениң ушубу?" деп түтүнгө какап мага карады. Ушу күнү кайдан бир күтпөгөн жерден Карпыктын уулу Исраил келип калды. Кыргыз аттууну көрбөгөнүбүз көп болгон. Берегинин өңү алдан эмедей учурайт. "Эл журтту сагынат экен. Капырай, чын эле бейшембисиңбөй?" деди жалактап кирип келип. "Бейшемби экөө тең туш эле." Бул элди сагынып, атай бизге учурашканы келген сыяктанып көрүнсө да, максаты бөлөк экени кечикпей маалым болду. Көк тере көрөөнүндөгү эрке сары тукумуна ыбыке чыгым салыптыр. Исраилдин келгени ушул экен. Бирок Исраил аны салган жерден чыгым деп түшүндүргөн жок. Агайын туугандык менен ынтымак кошуп дегендей кылып жасап айтты. "Эгер биз өлүп жатсак, ошончо жерден издеп келбесе элеңер, деди Бейшембе. "Неге? Агайын тууганда киши кыябы? Туугандын кылары ошол болсо, туугандан да кештим. Биз өлсөк, эл көмүшпөй эле койсун. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып бул эмнеси? Айтор жакшылардан көргө кирмейинче кутулбайт экенбиз го", деп бурмаке чыкты. Бир топ ойлонуп калып Бейшембе: "Мурун чыдап келгенибиз да жетет. Баарын отоп болуп, эми төшөк орунчубузду сатабызбы? Мени тооругандан көрө, мына мынча жетимди багып отурганыма кубанса болбойбу? Жакшыларыңа айта бар. Эми биздин жон терибизди сыйрыбасын. Ыбыкенин ою менен боло бергендей, анын эми баягы заманы жоктур", деди. "Антпе, агайын туугандын баары күнү отурганда, жеке сенин ынтымактан чыкканың болбос. Көнгөн эл көнө берсин. Мен агайындыктан да, ынтымактан да эрте чыккан киши болчумун. Кайра бизге эмне кызыга бересиңер?" деди Бейшембе. Ушул кезде биздин жаргылчакка талкан тартам деп төмөн жактан бир катын келди. Бул качан болсо балдардан кызганып талканын тышка тартоочу. Эми да ошол ою менен арпасын тышка коюп, үйгө кирип жаргылчакты алып чыгайын дегенче болбой, эшпай аңдып туруп, көрчеңгели менен табактагы буудайдан аткып алып үйдү айлана берди. Тапкан олжосун жанынан артык көрүп, уучунан жулуп чыгып кетчүдөй калтыраган колу менен четке качырып барып бурдугуп өлүп барат. Кудай билет, эшпай ошондо колундагы бир ууч буудайын дүйнөдө эч нерсеге алмашпас эле деп ойлойм. Анысын жегенден кийин эмки жолу билмексен киши болуп, көрүнө келип уучтайын деп бара жатканда, өзүн капканы келе жаткан итке тап бергендей катын "Каяры!" деп колу менен жазгап жиберди. Исраил аттанып кетти. Ушул кездерде элдин чыгымын тартмак турсун, өз жаныбызды багуу кыйынга түшүп турган. Анын үстүнө чийрүүлөр чыгып, качкындарды кайра айдайт экен деген каңшаарлар угула коюп,
кыштын кырган чилдесинде кызыл чиедей жалаңач балдар менен эмне күнгө түшөр экенбиз деп чочуп турганбыз. Ушинтип жаткандын тушунда бир күнү Алмакандан улуу эжем чүкөй эринен качып келди. Түн ортосу чен эле. Бир кезде «Тур, отко күйдүң» деген бурмакенин дабышы менен ойгонуп кетип, карасам ошол турат. Мен жылуу болот деп күндө коломтонун жанына додолоп койгон күлдү жазданып жатчумун. Туруп оттун жанын бошото бердим. Мына чүкөй менен азыр 14 бөлө болдук. Бизди жыргап отурат деп келди бекен. Бирок мунун кайненеси башынан өч болчу. Күн көрсөтчү эмес. Аны башынан билебиз. Кантсин байкуш. Жедеп сөөгүнөн өткөн соң амалсыз бизди паанылап келсе керек. Жаз келер замат кыштай мекен эткен жерибиз менен коштошуп, жөө жалаңдап кайра көчүп жөнөдүк. Бул жолу мурунку келген жака түшпөй Кулжа бетине салдык. Бар унаабыз экөө. Бири баягы Башаринден чоң кызыл бейси, экөө тең тырбыйган арык. Бүгүн бир ээн жерде кетип баратсак, чийрүүбү, айтор мылтыкчан бирдемесе алдыбыздан чыгып, жүктөп бараткан торатты миремдеп, көчтү токтотуп туруп алды. Өзү салпайган бир болумсуз неме калмак экен. Тилин билбесек да оюна түшүнүп турабыз. Ырайымы түшүп кетчүдөн бетер жалпак тилге салып жалынган болобуз. Унаалардын бели талып кетти. Ал минем дейт. Биз таштап кетти басылабыз. Болбойт. Жедеп айла кеткенде бейшемби жанынан 10 сомчо сууруп бердиле. Баятан берки менин тилегеним да ушу болчу дегендей, жаңкы неме бизди таштай берип жөнөп кетти. Андан кутулуп бир топ узагандан кийин элебез. Эботом акчаны жаңкыга эмне бердиң? Деди. Бербесек караң калганы турбайбызбы? Артынан барып алып келгидей дарман турабы? Деди бейшемби. Көктеректен чыккандан тартып 4 күн тынбай көчтүк. Суу ашуу деген ашууга түшкөнбүз. Мунун баш аягы жакшы жүргөндө 8 күндүк жол дейт. Али биз теңине келбедик. Бир күнү көч үстүндө куландан соо кетип баратып, бир убакта кызыл бээ шылк этип кулап түштү. Элсиз талаа болчу. Чочуп кеттик. Үстүндөгү жүгүн алып жибиргиче болбой, акыркы дарманы менен арткы аяктарын 1-2 серпип алды да бир демде өлүп кетти. Өмүрдө көч үстүнөн өлүм бербесин. Бул бизге чоң кайгы болду. Анын жүгүн бөлүшүп көтөрүп алдык. Мага жаргылчактын бир бети тийди. Ушундан ары мен андан кутулган жокмун. Кечинде бир элсиз сайга келип конгон элек. Эртеси кар жаап көч албай калдык. Эртең менен чаңыт жарма жасап ичип отурабыз. 14 кишинин ортосунда 3 аяк бар. Кезек күтөбүз. Мага келе жаткан аяк кап ортосунан эле колума тийгенде карасак чандырына чыга түштү. Билем, аяк сунган адам бир четин өз жагына баса кармаса толтурадай көрүнөт. Күндөн күнгө тамак кыйындап баратканын кээ бир отуруп бурмаке. Кант этелиңер, барда бардай, жокто жоктой ичүүчү. Эпте өлбөй көлгө жетсек болду, деп бизди жубаткан болуп отурат. Анда элебиз. Заманыңарга таарынгыла, бизге таарынмак белеңер, деп сөз кезеге келбеген жерден кошулуп, адатынча мурчуюп, тескери карап кетти. Балдарда күн жок. Бирин-бири көпсүнтүп, тырмактай немени кыртышы сүйбөй, териси тарып кеткен сыяктуу. Эч кимдин кылдай нерсеге көтөрүмү жок. Мындай кездерде ары турчу, бутуңду тартчы деген сыяктуу сөздөр кычып кетет. Баарынан да бек дайырды кара. Өмүрүндө бир жымыйып күлбөгөндөй үңүрөйгөн терең көзү жашылданып, алдына бирөө бирдеме таштай салса, бакырып барып баса калчудай болуп отурат. Чөйчөктү бөксө куйдуң деп баяттан бери таарынып, ашын албай отурганын көрүп бурмаке. Тиги капырга кичине тамызып койчу, деди эле. Жанымжан булкунуп барып, тунуп, көгөрүп турган жарманын үстүнөн созумуш болуп, «Ок, көзүң чилейгир, ме!» деп кекетип бек дайырдын чөйчөгүнө куйган болду. Анын артынан, «Өлүгүңдү көрөйүн, ушулардын жаны деле иттенбек. Кашайган Кудай буларды кандай көрбөйт?» деп каргап шилеп жиберди. Бек дайырдын капшабы менен бул каргыш баарыбызга тең тийип кеткендей болду. Ушул убакта жолдо өтүп бараткан бир казак катын кирди. Колунда бир баштыгы бар, түбүндө томпойгон бир немеси жүрөт. Жарыган неме эмес, ачыккан адамдын түсү.
тура түшүп, мунун артынан жана бир жигит кирип келди. Бул келгенден кийин бир аз туруп жаңкы катын чыгып кетти. Анын артынан кечикпей жигит да жөнөдү. Ушулар кеткенден кийин аз туруп ары төмөн жактан бир кокуйлаган дабыш чаң этти. Муну угаар коюп Бейшемби тышка чыкты. Тыш алай дүлөй туман, эч нерсе көрүнбөйт. Бейшемби чыгары менен дабыш чыккан жакты көздөй «Ой, эмне?» деп кыйкыра салды эле. «Мынаны карачы, Акетай!» деп көрүнбөгөн бирөө жооп берди. Үн аялдыкы. Ошондо Бейшемби «Ой, жолуң болгур. Ошонукун тартып жегенден көрө өлгөнүң жакшы эмеспи?» деди катуу дабыш менен караңгы тумандын ичинде баркылдап. Жаңкылар экен. Баягы катын чыгып баратканда анын колундагы баштыгын жигит көрүп калган экен. Аны менен удаа чыгып кеткен себеби да ошол окшойт. Артынан жете барып катындын баштыгындагы бирдемесин тартып жеген жатыптыр. Бейшемби жаңкылай деп кыйкыргандан кийин үн өчүп калды. Биз бу жерден көчкөндөн кийин 2 күн дегенде Карынкүргө келдик. Суу ашуунун орто чени. Карынкүр дегени кеминде бир короолу кой баткыдай зоонун түбүнө бир эн чени жок калдайган чоң кара таш. Бир жагынан өзгө тарабынан баары туюкталып, орто жери кол менен жасалгандай кайкайып барып, экинчи жагына арта салынып салаңдап турат. Атам заманынан бери кербенчилердин конушу бул, ичи тышы үнөм от жагып тургандай капкара көө. Кар бубактап жаап турган. Биздин алдыбызда гана келип түшүп жаткан 10-15 эшектүү кашкардыктардын үстүнө камала самала кирип барып, үңкүрдүн бир четине алачыкты шоңшойто койдук. Биз конуп жайланып жаткан кезде аттарынын жуну жылтылдаган 3 киши келип биздин үйгө түштү. Бүгүн бул үңкүрдө биздикинен бөлөк үй өзү да жок. Кытайдын улуктар экен. Кулжа тараптан чыгышкан окшойт. Ашуунун жан чыдагыс аязында мындай топучан жүргөн адаттарына таң каласың. Көп бүлө тыгылып сыгылып, эшикти карай ыктап, тар алачыктын төрүн үчөөнү бошото бердик. Өзүбүздү кое туруп, булар үчүн казанга чай койдук. Кийим порумуна караганда чоңу мына бу мурдун кыпчып койгондой, таноосу тар, көзү кыйшыйган, чапчаак, кара сур неме болсо керек. Экөөнүн жанында бир уйгур тилмечи бар. Жатаарда улук тилмечине бирдеме деп койду эле, ал «Аттар жоголсо сен төлөйсүң» дейт, деди үйдүн ээси ушуго дегендей Бейшембиге карап. Ошентсе да Бейшемби боюн токтотуп «Жоголо койбос» деди камаарабаган кишидей. Бирок бул сөздү уккандан кийин Бейшемби таң атканча какыйып аттарды кайтарып чыкты. Эртеси алар ары, биз бери жөнөгөнө жатсак, тилмеч улугунун дагы бир буйругун жарыялады. «Сен чолок терекке чейин бизди жеткиресиң» дейт, деди тилмеч. Бейшемби ар айтып, бир айтып келип, тырбыйган 2 жылкыдан башка мал жоктугун, алар улукту көтөрүп жеткире албай тургандыгын, өзүбүз ач талааны кезип, кызыл чээдей жаш балдар менен кылчылдаган ашууда жөө чубап, тамаксыз, күчсүз кырыла жаздап, кур жаныбыз келе жаткандыгын айтты. Аягында «Мына улугуңузга биздин жайды ушундай деп түшүндүрүңүз. Бечараны аяңыздар» деди. Тилмеч Бейшембинин сөзүн кытайча которуп берди. Артынан улугунун сөзүн угуп алып, тилмеч дагы «Аныңды билбейбиз. Кандай кылсаң да жеткиресиз» дейт, деди. «Мен жеткиргидей алым болсо көрүп турасыңар го. Улук киши бечаранын алдына карабайт бекен?» деп калды Бейшемби бир эсе тилмечке жалдырап. Булар ушинтип көчтү көпкө токтотуп, эрмектеп турду да, оюна бирдеме түштүбү, жок бир себеп мененби, айтор бир кезде үчөө тең аттанып алып жүрүп кетти. Алар жөнөп мындай узай берери менен баятан демин чыгарбай муунтуп коюп, эми чечип жибергендей «Ух!» деп кеңири бир дем алып бурмаке «А Кудай айланайын, жетимдердин биртке ырыскысы бар экен» деди. Жолубузду тарта бердик. Суу ашуунун башына жакындаганда чүкө эжемди бир кызайга сатып жибердик. Андан бир уялдык. Мүнтпесек өлүмгө таяп калгандай учурга жетип калганбыз. Ушуну менен Кытай жеринде мени менен уялаш 2 эжем калды. Мындан улуусу Батыйма деген эжем да Кытайга баргандан кийин мурунку Көлдекенде берген күйөөсүнөн качып баратып, жолдо бир дуңганга кармалып кетиптир деп укканбыз.
кай жерде экени маалым эмес. Бирок алган дуңганы Кара Шаар деген жерге алып кетиптир деген кабар бар эле. Өлүптүр деп табуу кылган. 13 күн дегенде суу ашуунун берки бетине түштүк. Көк теректен чыккандан бери же кадимки казак, кыргыздын шоңшойгон боз үйлөрүн, же бир таранчылардын дүкүйгөн багын көргөн жок элек. Бияга андай эмес. Али жетпегенибиз менен алыстан мунарлап карарган бактар, шаарлар көрүнө баштады. Бир секеге чыга бергенде туура маңдайда дүкүйүп турган бир бакты көрсөтүп элебез. Тетиги көрүнгөн кулжа деди. Бирок биз кулжага киргенибиз жок. Ал ары жакта калды. Бир күнү кечке жакын Калжат деген бир таранчынын уйгурдун кыштагынын жанына келип кондук. Арада бир чоң сай бар. Жүктү түшүрө элек жатып мен Беккул менен Эшбайды ээрчитип алып кыштакты көздөй жөнөдүм. Жакындап барганда кеңешип туруп көчөлөрдү сыртынан бөлүп алдык. Мен адагенде бир узун көчөдөн баштадым. 7-8 үйдөн тиленип экөөнөн кур чыктым. Көчөнүн орто жеринде бир чоң короого кирип баратсам, ойноп жүргөн бир кичине бала мени көрө коюп, жүгүрүп үйүнө кирип кетти. Ар жактан бирөө "Ким уу?" дегендей болду эле. "Тиламчы" деди бала. Көз бакырайган бир кара катын ички үйдөн чыгып келип, эшигине тура калды да "Нема?" деди. Менин максатыма түшүнүп турса дагы. Мусапырлыктан барып турган моңдуу кейпине түшүп салбырап, "Ат энем жок жетим элем, кайыр сурап жүрөм" деген болдум. Ал мени ошол жерде туруп тур деп буйруп коюп, өзү кайра кирип кетти. Ошол замат алакандай бир сынык нан алып чыкты да, караңгыда кошкурган аттай көзү коркунуч тартып, "Этим бир жерине тийип кетпегейли" дегендей менден обочо туруп, колун сунду. Сурап келгеним колума тийген соң жолго түштүм. Ал менин карааным жоголгуча артымдан карап турду. Экинчи үйдөн эчтеме албай чыктым. Ал турмак "Сен уурусуң" деп киргизбей дарбазасын тарс эттире жаап жиберди. Мен өңдүү бирөө келип бирдемесин алып жалкытып койсо керек деп ичимден жүрө берип. Бир топ ары барганымда туура жагымдан бир ит жүгүрүп келип, чаңкылдап үрүп тегиренип туруп алды. Анын артынан жана бирөө келет. Бул экөөнү көргөндөн кийин ар кай жактан үрүп чыга берип көбөйүп кетти. Бирок баары бирдей бактым эмес. Кээ бирине калп эле жер сыйпалап тап берип койсоң, алда кайда жоголот. Бир кара дөбөт ыргыткан ташты барпактап кууп кетет да, жеткен жерине арс этип бир каап алып кайра келет. Кендирмүшөктөн тиккен көйнөгүмдүн белин курчанып алганмын. Тапканымды жылаңач койнума тыга берем. Бу жерге бизден мурунда тилемчилер көп келе берип, элин тартып койгон экен. Муну мен башкы бир эки үйгө киргенден кийин эле байкагам. Ошентсе да кечинде үйгө келгенде карасак, үчөөбүздүкү бир кыйла нан. Үйдөгүлөр тамак ичпей бизди күтүп отурган экен. Бурмаке сүйүнүп кетип, "Мына оокат кылат деген ушул" деди биз кирип барганда. Үчөөбүз чийип келген нанды бир үйлүү киши менен чай ичип, өзөк жалгап алдык. Бу жерден көчкөндөн кийин Дардампты, Ачан Оку, Жалгыз Сай шаарларын басып, күндөрдүн күнүндө Кетмен деген жерге келдик. Кеч курум болчу. Сай өрдөп барып бир тоонун арасына кондук. Күн жылып, көк чыгып калган кез. Арып чарчап келген кишилер келер менен ары бери камтып, бирдеме уртамыш болдук да жата кеттик. Түн кыска. Бир кезде кобур эле бир дабыштар чыгат. Бирөөлөр ыйлап отургандай. Мен ойгонуп кеттим. Таң атып калган экен. Менден башкалары баары туруп алыптыр. Бир тобо коломтону тегеректеп алып, күйөрман адам өлгөндөй шолоктоп ыйлап отурат. Таң калдым. Элебез. "Эй караңгүн, уйкуң келсе бизди ойготуп койбойсуңбу?" деп ушуну кайра айтып, жаным жанды жемелеп отурат. Мурдум бир эткире чимкирип коюп, "Же бир эл кечен десекчи кокой, каран талаада калат деген ушубу?" деп Бурмаке мындан бүтүр шолоктойт. Баарынан жемелеп айтып жаткан сөздөрү жаным жанга гана тийип жаткан өңдөнөт. Ал демейде мындай жемеге туруп берчү эмес эле. Бу жолу күнөө менде өлтүрсөңөр мына турупмун деген кишидей башын жерге салып, унчукпай гана жер чукуп отурат. Бар болгону жаңыдан көзүмдү ачып, окуяга түшүнө албай жаткан мени көрүп, "Тур! Кайсырысыңа жатасың?" деп мени үстүмдөгү жабууну булкуп жиберди. Түшүндүм.
түндө жалгыз уйду ууралып кетиптир. Короону жанымжан кайтарган. Ал бир кезде бала эмесем деп үйгө кирип бешикти таянып отуруп, ошол бойдон үргүлөп кетиптир. Төө кирип кетсе көрүнгөс бир кабактын үстүнө конгонбуз. Эшиктин алдынан бир аттаса кабакка кирет. Жакында кылтыйып жаткан уурулар жанымжан үйгө кирер замат чечип жөнөптүр. Ал үйгө таңга жуук киргем дейт. Уйду жөн эле каба кылдый көчкө салып сүйрөп кеткен окшойт. Изи баскан малдыкындай эмес, жаанда дыргаяктап кеткен немедей эшилип калыптыр. Бейшембе Кетменге чейин издеп барып келди. Кетмен шаары биз конгон жерден 30 чакырымдай жер эле. Бир уйдун изин бир калың токойго кийирип жиберип таппай калдым деп келди. Кече жолдон көчүп келе жаткан бир тууганыбызга кошулуп алганбыз. Бүгүн эки үйүбүз бирге көчмөк. Булар менен көлгө чейин бирге бармакпыз. Бирок бейшембе издеп барып келгенден кийин бизден түңүрүп алар көчүп кетти. Жалгыз үй калдык. Ошондо чоң кичине дебей коломтону тегеректей отуруп алып, мүрзөнүн башында өкүрүп жаткандай жабыла үн салып, күңгүрөнүп бир кеткен экенбиз. Жалгыз гана бейшембе үн да, сөз да жок, мелтире отуруп алды. Жалгыз уйдан айрылган соң бир-эки күндөн кийин үй ичибизде Кетменге алып барып сатып жиберип, идиш аякты жалгыз торатка жүктөп, калганын өзүбүз көтөрүп, жөө жалаңдап биз да чубадык. Дагы бир күнү Добун деген дуңгандын бир кичине кыштагына келдик. Апийим отобусу болуп калган кез. 2-3 күн өргүү болуп, бу жерден жумуш таап алдык. Бир күнү түшченде жумуштан бошоп келип баарыбыз үйдө отурат элек. Бир кезде Бектайыр иним сопсоо туруп эле колунда кармап турган аягын кармаган бойдон шылк этип отурган жеринде кулап кетти. "Ой, карма тигине!" деди бейшемби чочуп кетип. "Бурмаке, ай ушуну сен эле кылдың го" дегендей шектүү көзү менен жанымжанга карады. Мен да ошондон шек урдум. Көп бүлөдөн кутула жадап жүргөн жанымжан муну кылбайт деп да болбойт. Бектайыр мүрт кетти. Аны алып барып кыштактын баш жагындагы бир жерге төмпөйтө салдык. Жедеп түгөнүп соолуп калганбы, эч кимдин көзүнөн кылайып да жаш чыкпайт.